Эми кийинки каршы суроо Oriflame ипарга окшогон ишпи бул десе эмне дейт экенбиз. Сиз тармактык маркетинг же прямой продаж боюнча компанияда иштеп көрдүңүз беле буга чейин? Же жакындарыңыздан бирөө жарым иштеди беле деп сурайт экенбиз. Биринчи тактап суроолот экенбиз. Анан кийин эжем иштейт эле же өзүм иштегем десе, жакшы экен, анда сиздин бул боюнча бир аз болсо да түшүнүгүңүз бар экен дейт экенбиз. Ал эми өзү иштеген болсо, сиздин бул боюнча түшүнүгүңүз бар экен анда жакшы экен. Сиз же айталы эжеси, көбүнчө группа түзүп иштеди беле же заказ алып иштеген беле дейт экенбиз. Эмне болуп иштебей калдыңыз эле же эмне болуп иштебей калды ал дейт экенбиз. Азыр иштеп атабы же иштебей атабы деп сурайт экенбиз. Азыр иштеп атасызбы, иштебей атасызбы? Иштебей калган болсо, эми адам бир үйрөнүп алгандан кийин кайра ошол ишти жасаш оңой болуп калат экен. Анан башка жерде иштеп атып деле кыла берсе боло берет экен, кошумча акча. Кошумча акча сиз өзүңүз эле билесиз, эч кимге акча болбойт, Анан мага номерин берсеңиз, мен WhatsApp'тан номеримен жазып коем, анан онлайн каталог таштап коеюн WhatsApp'тан. Анан 1-2 видео таштап коем. Эгерде кызыкса, иштешип калабыз. Балким сизге рахмат айтаттыр, ал иштешип калса биз менен. Же өзүңүз, мисалы үчүн иштешип калсаңыз, балким жакшы эле кылган экен дейсиз. Ал эми кызыкпасаңыз, сиз эмне жоготосуз? Көп болсо бир 5-10 мүнөт убактыңызды жоготосуз. Зато маалымат алып калдыңыз, келечекте кызыгып калсаңыз, варианттардын бири болуп турат сизге. Жакшы болот. Көп вариант болгон жакшы да жашоодо туурабы? Көп вариант ичинен эң мыктысын, жакшысын тандап алган мүмкүнчүлүк болсо жакшы. Анан бир эле вариант болсо адашып калышыңыз мүмкүн. Ошондой варианттардын бири болуп калсын сизге деп телефон алып сунуш кылат экенсиз. Бул жерде иштеш керек экен, менин убактым жок дегендер болот, Эми бир суроо, мен сизди түшүнөм жана башка дегендейин. Сиз эртеден кечке иштебей калсаңыз да, кошумча иштесеңиз да, акча түшүп турчу булагыңыз барбы? Мурункудай иштебей калган учурлар болот. Мисалы үчүн бала карап калыш керек болот, ата-энебизди карап калыш керек болот. Туугандардан анча-мынча очередь менен караш керек болуп калат, катуу болуп калса, андай болбосун. Же жакшы себептерден айталы, кандайдыр бир жакшы себептерден мына бала төрөлүп калды, жакшы себептерден күйөөңүз жакшы табып калды айталы, сизге иштештин кереги жок болуп калды. Бирок кызыктуу иш керек болот баары. Ошондой булагыңыз барбы? Кошумча иштеп коесуз, бирок как будто эртеден кечке иштегенде акча түшүп турат. Мен сизге ушундай булак куруу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылып атам. Ошону бир издеп көрүңүз, кандай деп ойлойсуз? Анан кызыгып калганда жасап көрүңүз деп эле айтканым. Атак сиз болбосо, мен башка бирөөгө бары бир сунуш кылам. Кызыккандар менен иштешип, ошол адамдар менен кура беребиз. Кызыксаңыз сиз менен иштеше беребиз. Кызыкпасаңыз жок дегенде вариант катары билип каласыз. Өзүңүзгө да жакшы. Эми жашоодо вариант көп болгон жакшы деп жанагы сөздөрдү айтасыз, буга чейинки. Ушинтип жооп берет экенсиз, анан кийин мына убакыт табылабы табылбайбы ошондо көрүнөт экен. Бул эми Oriflame ипарга окшогон ишпи деп сурай турган болсо, ошол окшоп кеткен жактары да бар. Соода ишинде иштеген уюмдардын көбү окшоп кетет да бири-бирине. Эмнеге мындай сурап берип жатасыз дейт экенсиз? Сиз мындай тармакта иштеп көрдүңүз беле? Деп жанагы анан жооп бергенден жанагы буга чейинки жооптарды айтып кете берет экенсиз. Ооба, иштеген бирок айлык төлөгөн жерде иштегеним жакшы же иштегим келет десе, түшүнөм сизди. Үй бүлө багыш керек болгон үчүн айрыкка иштешиңиз керек болуп жатса керек. Же карьера куруш үчүн айрыкка иштеп жатсаңыз керек деп айтып көрөбүз, Анан өзү айтат, жок мен карьера куруш үчүн же жок мен үй бүлө багыш үчүн дешим мүмкүн. Анан эртеден кечке иштебей кошумча иштесеңиз да акча түшүп турчу булагыңыз болбосо дагы дейт экенбиз. Андай болсо айрыкка иш таап алып туруп кошумча иштеп көрбөйсүзбү биз менен? Сиз ушундай булак куруп койсоңуз болот. Эртең кошумча иштесеңиз дагы эртеден кечке иштегенде акча түшүп турат. Кошумча бизнес куруп койсоңуз кандай дейсиз деп айтат экенбиз. Азыр интернет аркылуу үйдөн отуруп кечкурундары дем алыш күндөрү иштеп отуруп бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. Сиз эртеден кечке иштебей калсаңыз да, сизге акча түшүп турчу булагыңыз барбы азыр дейт экенбиз. Десе көпчүлүк адам жок дейт. Анан эң туура айтасыз. Кимдирбөө андайларга ишенбейм дейт. Андайларга ишенбейм десе, билесе, мындайларга ишенбейм деген каршы суроого жооп бар. Ошону жооп бере бересиз. Иштеп көрдүм, ийгиликке жете албадым десе, башкача жооп айтасыз, Анан мындай булагым жок десе, эң туура көпчүлүк адамда сизде гана эмес, көпчүлүк адамда мындай булак жок. Мен сизге ошондой булакты гана куруп коюшту сунуш кылтам деп буга чейин жооптарды пайдаланып айта берет экенсиз. Эми иштеп көрдүм, ийгиликке жете албадым десе эмне дейбиз? Кайсы компанияда иштеп көрдүңүз? Эмне иш жасап иштеп көрдүңүз эле? Группа түзүппү же каталог боюнча заказ алыппы деп сурайт экенбиз. Тактап билип алгандан ошого жараша жооп берет экенбиз. Сиз өзү директор болом, 30 миң, 40 миң сом айлыкка чыгам деп максат коюп, жок дегенде 4-5 ай ошонун үстүнөн иштеп аракет кылып көрдүңүз беле? Же жөн эле мындай 1-2 күн иштеп көрүп анан кийин ийгиликке жете албадым деп атасызбы деп сурайт экенбиз. Кээ бирөө айтат, мен 2-3 ай иштедим эле. Эмне канча жолу ушуларды өткөрдүңүз десек, 2 жолу өткөргөн болот, 2 айда же 3 айда. Бул иштегенге кирбейт, билесиз. Иштедим деген бул чындап иштеш керек. Жөн гана сабактарга катышып коюп, жакшы экен, жакшы экен. Жакшы экен, жакшы экен. Жакшы экен, жакшы экен. Эки адамга чалып анан кийин экөө жок деп койсо, болду, кылбайм, ийгиликке жетпейт окшойм. Эртең кылайынчы, бүрсү күндү кылайынчы деген бул иштегенге кирбейт, билесиз да. Ушуга алып келишиңиз керек. Эгерде ал иштеп көргүдүм деп айтса, сиз ушуга алып келишиңиз керек экен. Ушуга ылайыктуу суроолорду берет экенсиз да. Канча жолу өткөрдүңүз? Канча телефон күнүнө канча телефон чалуулар жасап турчу элеңиз десе, мен чынында иштеген эмесмин деп айтышат көпчүлүгү. Эмнеге чынында иштей албадыңыз? Ушунча акчаларды алгандарды көрүп аттыңыз беле деп сурайт экенбиз, Ооба, көрүп аттым, бирок чала албай аттым десе, эмнеге жеңе албадыңызбы өзүңүзбү дегенде көпчүлүк адамдар жеңе албаган болот ошол нерсе. Анан кийин сиз кошумча иштеп көрүпсүз, эми интернет аркылуу иштеп группа түзүп, директор же вице-директор болуп 20-30 миңге, эми айлыгына жараша айтасыз да, же 40-50 миң сомго айлыкка чыгыш үчүн, пенсияга чыгыш үчүн иштеп көрбөйлү сиз менен дейт экенбиз. Азыр иштеш аябай жеңил болуп калды.
Мурункудай сөзсүз телефон чалуу менен эмес, интернет менен да иштесе болот болуп калды деп айтат экенсиз. Ассортимент аябай чоңойду. Баалары өтө арзан болуп кетти азыр Фабрик. Акциялары аябай жеңил болуп калды. Интернетте иштөө үчүн бүт шаар түзүлүп калды азыр. Азыр интернеттен иштеп отуруп адамдар чоң айлыктарга жетип атат. Мына интернеттен үйдөн баласы менен отуруп иштеп атып, директор болуп алгандар көп болуп атат. 200дөн ашык киши мына мен билишимче интернет аркылуу иштеп чоң жакшы айлыктарга чыгышты. Бул эми башталыш болуп атат да, волна эми кетип атат. Арифлемде болсо мындан да көп, Арифлемде иштегендердин өзү саны көп да ошон үчүн. Тем более эч кандай риск жок. Болгону 1200 сом менен баштайсыз. Эми сиз ушул азыр болуп аткан акцияга жарашат эткенсиз да, мисалы үчүн 1,5 сом болуп атсаңыз, болгону 1,5 сом менен баштайсыз. Эми максимум 2 сом да. И так керек товарлар бизде, мисалы үчүн шампунь, тиш паста, щетка, самындар, гель для душа көрсөтөт экенсиз. Анан ушундай продукция алганыңыз үчүн компания дагы белек дагы берет деп көрсөтүп айтып берет экенсиз. Анан кийин интернетте иштешти бир аз көрсөтүп айтып кетсеңиз, же видеосун көрсөтсөңүз, анан кийин кызыгып калышы мүмкүн. Кызыкпаса билесиз, статистика. Бул жерде эч кайгырыштын кереги жок. Кийинки каршы суроо: мен уговор кылып элди ишендиргим келбейт дегендер болот, Сетевой маркетинг это не для меня деп оор жумушту жасап жүрө беришет. Же күнүмдүк өзүнө жакпаган ишти жасап жүрө беришет экен. Мен сизди туура түшүнөм. Мен да башында ушинтип иштеш керек деп ойлогом. Уговор кылып ишендиришке аракет кылыш керек деп. Адамдарга жабышып алып, кайра жабышып, ошентип иштегендер да бар. Көрсө андай жол чынында иштебейт экен, ал натыйжа бербейт экен. Тескерисинче өзүбүздүн маанайыбызды чөктүрүп, адамдардын жек көрдүрүп, адамдар бизден кача баштайт экен. Бул туура эмес жол экен. Биздин командада мындай иштебей башкача иштегиле деп үйрөтөт. Бул бизнесте болгону маалымат берип, суроолорго туура жооп беришти үйрөнүш керек экен. Анан алар кошулабы, кошулбайбы, ошого баары бир мамиле менен көптөгөн адамдарга айта берсек, сунуш кыла берсек, видеолорду жөнөтө берсек, арасында азыр кызыккандар чыгат экен. Азыр кызыкпай, кийин кызыккандар чыгат экен. Өмүр бою кызыкпагандар чыгат экен. Анын эч коркунучу жок. Бул эмне окшош? Сиз мисалы үчүн дүкөн ачсаңыз, бардыгы эле сиздин кардарларыңыз боло бербейт, туура? Киргендердин бардыгы эле ала бербейт. Бул нормалдуу, бирок өзүңүздүн кардарларыңыз болот. Талыкпай иштей берсеңиз, дүкөнүңүздү өстүргөн аракет кылып, үстүнөн тынбай ойлонуп, маркетинг, рекламаны уюштуруп, тынбай тейлөөнү жакшыртып, продукциянын ассортиментин жакшыртып иштей берсеңиз, сиздин сөзсүз өзүңүздүн кардарларыңыз пайда болот. Кардар болуп алайын же өзүм үчүн алайын дегендер чыгат. Такыр кызыкпагандар чыгат. Өзү иштебей, бирок башка адамдарды алып келип бергендер чыгат. Башка кардар табышып койгондор чыгат. Андыктан сиз эң негизгиси көп адамга сунуш кыла берсеңиз, акыр аягы натыйжа сөзсүз болот экен. Биздин иш болгону кызыктырып көрүш. Иштейби, ал адамдардын өздөрүнүн чечи. Акча керекпи? Бай жашагысы келеби? Чет өлкөгө саякатка баргысы келеби? Башка адамдарга эле иштеп жүрө бербей, өз бизнесин ачкысы келеби? Бизге кошулат экен. Мурункудай эле жашагысы келеби? Демек ал адам же өзүн тапты, же коркуп атат. Анда ага ийгилик каалап, башка адамга чыга беребиз. Да не следующий. Коркуп аткан болсо, ошол адам менен байланышта болуп турабыз. Дагы да ал жакшыраак ишениш үчүн жаңы видеолордон таштап турат экенбиз. Жаңы жетишкендиктерден таштап турабыз. Кандайдыр маракелер болсо чакырып турабыз. Ошондо балким ишеним пайда болот. Бирок аны биз ишендирбейбиз эч убакта, ишенгени жардам беребиз. Биз эч убакта бирөөдү ишендирбейт экенбиз, ага ишенгени жардам берет экенбиз. А бирок ал ишенеби ишенбей, ал өзүнүн иши экен. Сиз ушундай көз караш менен иштесеңиз, анда сиз оңой иштейт экенсиз. Ал эми ишендиргенге аракет кылсаңыз, бул болбогор иш.